Assalamu alaikum urmattуу менен YouTube kanalımın görүүчүлөрү. Бүгүн мен сиздер менен адам өлгөндөн кийин анын жаны деген темада сөз козгомокчубуз. Адам өлгөндөн кийин анын жаны жашайбы деген темада жүздөгөн илимий жумуштар аткарылып, миңдеген илимпоздор так жооп айта алышкан эмес. 1996-жылы мамлекеттик орус телевидениясынан Москва шаарынын илим изилдөө институтунун лабораторияларынын биринде өлгөнүнө 4 күн болгон адамдын денесине электроэнцефалография бириктирилип, жана электрокардиология аппараттары туташтырылып, аны кадимки эле крематорийге, же болбосо өлүктөрдү өрттөп жиберүүчү очокко алып келишкен. Демейде аппарат өлгөн адамга туташтырганда былк этпей жаткан. Анан аны ысыктыгы градусу 1000 градустан жогору болгон очокко киргизерде, кандайдыр бир белгисиз себептерден аппарат белги берип, байкоочу экрандын бетинде абдан корккон жана чоочуган адамдын денесинде кездеше турган сигналдарды берип, чийиндер чийилип, энцефалограмма жана кардиограмма бытыраган абалда иштей баштаган. Муну байкаган энцефалографтар эч нерсе айтып, же түшүндүрүп бере алышкан эмес. Жана бул окуя дүйнөлүк деңгээлде чоң сенсация жараткан. Андан сырткары америкалык медик жана биолог Дункан Макдугал өлүм алдында жаткан өзүнүн пациенттери үчүн атайын жогорку тактыктагы көрсөтүүчү аппарат таразы кровать жасап, адамдын жаны кандайдыр бир салмакка ээ экендигин далилдеген. Жана аны башка дагы көптөгөн илимий изилдөөлөр далилдеп тактаган. Дагы бир кызыктуу нерсе, эркек ургаачы дебей, сemiz арык дебей, кичик чоң аял эркек дебей, бардыгынын жанынын салмагы 7 граммдан 21 граммдын аралыгындагы гана салмакты түзгөн. Бул жыйынтыкты кийин Америкада, Германияда, Японияда өткөрүлгөн эксперименттер далилдеген. Демек, бул окуялар ар бир акыл эстүү адамды, адам өлгөндөн кийин анын жаны дагы жашоо улантып жашаарын билдирет. Ал эми адамдын жаны жөнүндө бардык дин ишенимдеринде жан жашайт деген ишеним болгону менен, биздин ислам динибизде башкача бир өзгөчөлүк бар. Ал мындай, адам дүйнөдөн өтөр секундаларында же Азраил периште келип адамдын жанын үзүп кетерде, ар бир адамдын ырыскысы үчүн белгиленген периште келип, "Эй пенде, мен сенин ырыскың үчүн байланган периштелем. Ал эми мен бүгүн асман менен жерди, күн батыш менен күн чыгышты карап, сенин үлүшүңдөгү бир тамчы сууну же ырыскыны таппадым" деп, экөөбүз эми коштошобуз деп келет деп айтылат. Ал убакта адамдын оозу кургап, таңдайы кургап, суусап турган болот деп айтылат. Ошол убакта шайтан пайда бола калып, адамга мөлтүрөгөн сууну чыныга куюп келип, бир шарт менен сенин кыйынчылыгыңды бөлүшөйүн. Ушул сууну ичээрден мурун Кудай жок деп бир айтканда сууну ичип ал дегендей ымал айткен. Эгер адам Кудайдын бар экенине күбөлүк берип туруп алса, анда айла жок кайтат дейт. Эгерде Кудай жок деп, Кудайдын жок экенине күбөлүк берсе, шайтан колундагы чыныдагы суус менен жерге бир чаап, жок дегенде өмүрүңдүн акырында болсо да мен сени жолдон чыгардым, азгырдым деп көздөн кайын болуп жок болот деп айтылат. Эми сөз кызыгына келди. Периштелер үчүн убакыт эмне деген суроо туулат бул жерден. Анда менин сөзүмө жакшылап кулак салыңыз. Убакытты жаратылыш адамга берген жөндөм менен гана көрөбүз. Жана кыймыл аракетибиз да ошого жараша. Сааттын секундасынын бир ыргакта жүрүшү ал биз үчүн убакыт. Ал эми бул секунда убакытты чымындын көзү менен караганда абдан жай жүргөндөй сезилет. Анткени адамдын көзү көргөн нерсесин мээге 60 Гц жыштыкта өткөрүп берсе, жөнөкөй эле чымын өзүнүн көргөн нерсесин мээсине 1 секундта 250 Гц жыштыкта өткөрүп берет бат-баттан. Көз көргөн нерсесин мээге өткөрүп берген сигналды мээнин иштеп тактап чыгышы жылт эткен жыштыктын биригүүлөрү деп аталат. Эми ошол эле чымын абдан тез учуп бара жатканда, аны андан да бат келип билип кетүүчү канаттуулар бар. Мисалы, бул кадимки чабылекей өтө ылдам учуп бара жатып, алдында каршысында жолун кесип өтүп бара жаткан чымын-чиркейлерди көргөндө, өзүнүн учуу траекториясын
tak alıp barıp çımındı tiştep uçup getüsü emne degen taktık. Jana bul taktıktın avtoru kim? Bizdin aylana çöyröbüzde ele biz menen mamur jumur jaşagan eң jönököy janavarlar wagt jagынан bizden uşunçalık dengelde ozup ketken bolsa, Allah Taala'nın perişteleri adam balasına kança ıldamlıkta vaqttan ozup ketken siz menen biz qaydan bilebиz? Misалы sizde mындай bir suro jaralım. Bir adamga 1 metr жерден atılgan mıltıktın oğu jönündө emne dep жооп бересиң дешиңиz мүмкүн. Анда жооп мындай. Мынтыктын оозунан чыккан ок 1 секундтун 10/1 бөлүгүндө адамга жетип келүүсү мүмкүн. Бирок периштелер ошол ок мынтыктын оозунан чыгып адамга 1 метр аралыкка жетип келген убакыттын ичинде адамды 10 жолу суракка алып ишин жыйынтыктап кетип калышы мүмкүн. Октун адамга келип тийүүсү жана адамдын өлүүсү ал жөн гана адамдын күнү бүттү дегенди түшүндүрөт. Ал адамдын ырыскысынын түгөнүшү. Ошондуктан Аллах Таала Азраил периштени адамдын жанын алып келүүгө буйруганда Азраил адам баласына жаман көрүнбөөнү суранган Аллах Тааладан. Анда Аллах Субханаху Таала sen adamdın canın deneden suurup ala ber, anın ar kanday sebepleri men özüm jasaymın, özüm jaratamın degen. Oşonduktan adam ölürdü, adamdın ölümünün sebebin Allah Taala özü jaratıp koyat dep bizdin ıyık kitaplarda genen jana düşündürülüp aytılgan. Negizinen bul jön gana adamdın canı deneden çıkıp başka jaka kotoruldu degende düşündüröt. Demek can jaşayt. Uşunu menen can jönündөгү берүүмдүн 1-ci bölügün ayaktayım. 2-ci bölügün görүүңүz üçün kattara elek bolsoңuz подписаться кнопкасын басып, гоңгуроону кошо басып, кийинки берүүнү да сөзсүз көрүңүз. Ал эми видео жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.